Чакан жана орто бизнес менен алектенгендердин бизнесин колдоого 100 миллиард теңге бөлүнөт. Мамлекет башчысынын тапшырмасына ылайык Насыя Алоодо иштетүүчү өнөр жай, айыл чарба өнүмдөрүн кайра иштетүү жана өндүрүү, ошондой эле кызмат көрсөтүү тармагындагы долбоорлорго басым берилет. 2025-жылга карай экономикадагы чакан жана орто бизнестин үлүшү 35%га чейин көбөйтүлүшү керек. Бизнестин жол картасы 2020 багдарламасынын Бизнестин жол картасы 2020 программасынын алкагында ушул каражаттан бериле турган насыяларды арзандатуу максатында сыйакынын бир бөлүгүн субсидиялоо көздөлгөн. Мындан сырткары бизнестин жол картасы 2020 программасын 2025-жылга чейин узартуунун алкагында каржылык колдоонун куралдарын жакшыртуу иши да каралган. Тандоонун башкы талаптарына жогорку өндүрүштүк жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүк кирет. Эффективдүүлүгү төмөн ишкердиктерге колдоо көрсөтүлбөйт. Бул экономикалык жактан жогорку эффективдүүлүккө жетүүгө жол ачат. Кабилеттүүлүгүнө багдараланатын болду. Аны менен катар чакан жана орто бизнести каржылык эмес колдоо аракеттери жакшыртылды. Белгилеп айтканда, окутуу программасында IT сервистерди колдонуу жана бизнес үчүн жаңы санариптик чечимдерди колдонуу боюнча адистештирилген курстарды жүргүзүү мерчемделген. Казакстандык авто өнөр жай комплексинин өнүгүү жигердүүлүгү өткөн жылы 80%ды түздү. Серепчилер көрсөткүчтөрдүн өсүшүн санариптештирүү жараяны менен байланыштырып жатышат. Заманбап унаа куруу өнөр жай өндүрүшүнүн жогорку технологиялык сектору. Казакстандык заводдордо колдонулган кээ бир курал жабдыктардын КМШ аймагында альтернативасы жок. Өскемендеги машина куруу заводу өсүп келе жаткан индустриалдык инновациялык өнүгүү программасынын негизги долбоорлорунун бири. 16 жыл ичинде компания өндүрүш менен инфраструктураны жакшыртууга $489 миллион инвестиция багыттаган. Анын 70 миллиону толук циклдуу жаңы заводду ишке кошууга жумшалат. Костанайлык унаа өндүрүшү үчүн да өткөн 12 ай жемиштүү болду. Бүгүнкү күндө бул жерде куралган моделдердин саны өсүп, жаңы унаа түрлөрү өздөштүрүлгөн. Анын аркасында өндүрүштүк өсүш 203%ды түздү. Костанайда чогултулган ар бир 10-чу автоунаа Орусияга, Кыргызстанга, Тажикстанга экспорттолот. Жакында Беларуска да алгачкы партия жиберилди. Оор техникаларды чыгаруу тармагында да өндүрүш көлөмү жогорулады. Ал акыркы 7 жылда 2,5 эсеге өскөн. Бүгүнкү күндө Казакстанда айыл чарба техникасы жана жабдыктары, жүк машиналары, автобустарда куралат. Мисалы, коомдук унаалар Семейде чогултулат. Жергиликтүү завод жыл аягына чейин 500 автобусту конвейерден чыгарат. Отандык автобустар менен камтамасыз этүү жөнүндө кешендик багдарма. Атамекендик автобустар менен камсыз кылуу боюнча комплекстүү программа кабыл алынды. Азыр бул атамекендик автобустарды чыгара турган заводдорго чоң жардам болду. Ал эми Кокшетаудагы заводдо жалпы салмагы 29 тонналык чиркемелер чыгарыла баштайт. Белгилей кетсек, өткөн жылы айыл чарба техникасын жасоо жана чогултуу боюнча ишкана $9 миллион ашуун өнүм чыгарган. Расширили номенклатуру по почвообработке, то есть добавили на наше производство, увеличили. Өндүрүшкө жаңы модельдерди киргизип жатабыз. Орусиялык өнөктөштөрүбүз менен бирге урук сепкичтерди чогулта баштадык. Ага жазда суроо талап жогору болот. Партнерами и запустили к производству сеялки. То есть как раз тот продукт, который будет востребован нашей весной. Бүгүнкү күндө Казакстанда жасалган темир тулпарларга суроо талап жогору. Тармакка ири инвесторлор кызыгып жатат. Алдыдагы 2 жылда Казакстандык авто өндүрүшкө $1 миллиарддан ашуун инвестиция багытталат. Акмола облусунун Жаксы районунда жакында дандуу өсүмдүктөрдү терең иштете турган ири фабрика ишке кошулат. Объект акшактын түрлөрүн жана сулуу сыяктуу өнүмдөрдү жылына 12 000 тонна чыгарат. Ал эми долбоорду ишке ашырууга $2 миллиард 600 миллион теңге инвестицияланган. В текущем году мы в феврале месяце планируем запуск крупозавода производительностью 18. Бирдин айында акшак заводун ишке кошобуз. Анын жылдык кубаты 18 000 тонна болот. Заводдо арпа, сулуу буудай, ошондой эле сулуу кабыктары чыгарылат. А также овсяные хлопья и хлопья из 5 злаков. Фабрика чет өлкөлүк технологиялар менен жабдыкталууда. Азыр бул жерде Германия жана Чехиядан келген адистер орнотмолорду орнотуп текшерип жатат. Өндүрүш жакында ишке кошулат. Ал эми чекизаттан көйгөй жок дейт фабрика башчылыгы. Себеби шериктештиктин өзүнүн эгин талаалары бар.
Линейка, конечно, будет расширяться дальше со временем. Өнүмдөрдүн катарын акырындык менен көбөйтөбүз. Даяр өнүмдү Борбор Азия өлкөлөрүнө, Орусияга да чыгарууну мерчемдеп жатабыз. Средней Азии, России. Күнүнө 500 тонна буудайды иштете турган тегирмен да салынып жатат. Район өзүндө өндүрүлө турган айыл чарба өнүмдөрүнүн 90%га жакынын чийки-зат абалында эмес, иштетип даяр өнүм түрүндө сатат. Карагандыда дүң логистикалык борбордун курулушу аягына чыгып калды. Азыр ал жердеги кампалар жана контейнердик аянтта акыркы жумуштар жүргүзүлүүдө. Жазында логистикалык борбор биринчи өнүмдөрдү кабыл ала баштайт. Комплекс толук заманбап технологиялар менен жабдылган. Бул жерде бир убакытта 150 уна кабыл ала турган кросс-докинг бар. Жумуштун бардыгы электрондук соода жана заманбап логистика системасында жүргүзүлөт. Ал эми чет өлкөдөн келген өнүмдөрдү эч кыйынчылыксыз кабыл алуу үчүн бажылык каттоодон өткөрө турган аянт бар. Комплекске авто жана темир жолдору тартылган. Мы вошли в программу. Биз Казакстандагы дүң чекене борборун салуу программасына кирдик. Өлкөбүздө кабыл алынган бизнестин жол картасы программасы боюнча насыяны субсидияланган өлчөмдөр менен алып, бул долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдук. Азыр климаттык жана кургак кампа терминалдары даяр. Алар кышкы мезгилде дароо 12 000 тоннага жакын азык-түлүк, мөмө-жемиш, балык жана этти сактоого жөндөмдүү. Комплекс фермерлерге өз өнүмдөрүн ортомчусуз сатууга мүмкүнчүлүк берет. Если сейчас в пиковый сезон фуры заходят в Караган... Азыр жашылча ташый турган жүк транспортторунун Карагандыга жапырт кирүү мезгили башталды. Товар көп болгон соң алар өнүмдөрүн дүң баа менен ала турган соодагерлерге сата алышат. Соодагерлер болсо аны чекене сатышат. Ал эми жаңы кампа жашылчаларды жакшы абалында сактап, дүң жана чекене сатууга мүмкүнчүлүк берип жатат. в оптовых объемах. Жаңы үлгүдөгү соода аянты 60 гектарды түзөт. Бул аймактагы 30 ири инвестициялык долбоорлордун бири. Анын наркы 10 миллиард теңгеден ашат. Келечекте логистикалык борбордун аймагы 130 гектарга чейин кеңейет. Аны менен катар борбордо азык-түлүктү иштетүү жана өндүрүүнү уюштуруу мерчемделген. Казакстандык изилдөөчүлөр жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө саякатын улантууда. Израилде болгон казакстандыктар ат тизгинин Палестинага бурушту. Бабалардын изи менен экспедициясы касиеттүү жерлерди аралашты. Иудей чөлүнүн ортосундагы ак күмбөздү бир нече чакырым алыстыктан көрүүгө болот. Бул жерде Муса пайгамбар жерге берилген. 13-кылымда Султан Бейбарыс ушул аймакка келип, күмбөз айланасына чоң комплекс салууну тапшырган дешет. Муса пайгамбардын жаткан жери Ерихон қаласынан бір енді 5-6 шақырым жер. Муса пайгамбардын жаткан жери Ерихон шаарынан 5-6 чакырым алыс жерде жайгашкан. Ал Иерусалимден 15 чакырым алыс аймакта. Султан Бейбарыс пайгамбар жаткан жерге адамдар келип, сыйынып кетүүсүн каалаган. Ошондуктан анын демилгеси менен ушул жерде масштабтуу курулуш иши башталган. Зыяратчылар үчүн кербен сарай курулган. Белги коюп, мавзолей салып, қорған салып, сондай құрып жүргізуге бұйрық береді. Бул имараттын дуалдары Иерусалимдин бүткүл тарыхын сүрөттөйт. Дауд пайгамбардын коргону биздин доорго чейин 2-кылымда салынган. Чеп бир нече жолу кыйрап, кайра тургузулат. Кыпчак мамлюктөр ушул жерде мунара салган дешет тарыхчылар. Азыр тилекке каршы ал жарым-жартылай гана сакталган. Қазір биздин турган жерimiz Дауд пайгамбардын Азыр биз турган жерибиз Дауд пайгамбардын коргону, анын мунарасы. Азыр бул жер ири музейге айланган. Үлкөн муражай кылып казыр туристтерге дайындаган. Бул бөлмө бүткүл дүйнөгө белгилүү. Уламыш боюнча дал ушул жерде тайная вечеря өткөн дешет. Тарыхчылар Кыпчак мамлюктөр имаратты кайра оңдоп түзөөдөн өткөргөнүн жокко чыгарбайт. Казакстандык экспедиция Израиль жана Палестинанын бардык касиеттүү жерлерин кыдырышты. Ошентсе да саякат уланат. Байыркы доордо темирди кайра иштетүү ыкмаларын өскемендик тарыхчылар кайра жаңыртышты. Уникалдуу технологияларды мындан 2000 жыл мурда сак уруулары пайдаланышкан. Ага Казакстандын булуң бурчунда жүргүзүлгөн археологиялык казуу иштеринин алкагында табылган буюмдар далил. Окумуштуулар Өскемендеги Чоң Алтай музейинин базасында сакталып турган мештер жана шахталардын аркасында темирди, жезди жана алтынды иштетүүнүн толук циклин колго алышкан.
Чтобы достичь определенной температуры плавления, Эритүү температурасына жетүү үчүн абаны кысып толтуруу керек болгон. Бул кырдаалда карапа валиги, керилген мембранасы бар кумура башка курал болот. то есть кувшин, натянутый мембраной. Сунушталган долбоорлордо көркөм фантастика жок. Тарыхчы Амантай Жаксылыковдун айтымында байыркы доордо ген өндүрүү жана аны эритип өнүм жасоо адамзат цивилизациясын жаңы деңгээлге көтөргөн. Изобретение металлургии это было огромным прорывом в истории человечества. Металлургия адамзат тарыхына өзгөчө өзгөрүүлөрдү алып келген. Куралды жакшыртып, шаймандарды жасап, жылкыны да колго үйрөтүүгө түрткү берди. Себеби металл жүгөнсүз ушундай жаныбарларды багындыруу мүмкүн эмес. Металлической узды покорить практически невозможно. Сак коргондорунан табылган алтын экспонаттардын көбү жырткыч стилинде жасалган. Бул ошол заманда азыркы Казак талаасында металлургиянын өнүгүү деңгээлинин далили. Осы жерден табылған қалайы рудасы сонау әлгі Қос өзен бойына Месопотамияға дейін. Ушул жерде казуу иштеринин алкагында табылган калай рудасы Месопотамияга чейин тараган. Быйыл Тарбағатай районундагы Елеке сазы коргонунда ак сөөк жигиттин сөөгү табылган. Анын болжолдуу жашы 17-18. Кийими толук алтын шуру менен тигилген. Бизге шурунун саны эмес, анын тарыхый баалуулугу маанилүү. Бул жогорку технологиялардын далили. Керек болсо азыркы тапта кийимди ушундай кооздо оор көрүнөт. Соны барып тұрып жіппенен тізбектеп, содан кейін әлгі шалбарына тіккен, шалбарына шекейлеген. Быйыл чыгыш казакстандык окумуштуулар тарыхый артефакттарды издөө жана музейге тапшыруу жумуштарын улантат. Байыркы мазарлардагы көрүстөндөрдү жаңы технология менен изилдешип, анын бүтүндүгүн бузбастан иш алып барышат. Елеке сазы аймагындагы 5 коргон георадарлар менен сканерленди. Бул кеңири масштабтуу жер казуу жумуштарын талап кылбайт. Скрипкага арналган мыкты миниатюралар. Астана опера театрынын камералык залында скрипкалык музыкалар жаңырды. Кечеде Паганини, Винявский, Дворжак, Равель, Бизе сыяктуу классиктердин берметтүү чыгармалары аткарылды. Программага романс, ноктюрн, этюд стилиндеги чакан аспаптык пьесалар кирди. Өлкөнүн белгилүү музыканттары өнөр сүйгөн коомго мыкты чыгармачылык кече тартуулашты. Батыш жана казак элинин төл аспаптары айкалышып, жергиликтүү угармандарга жакшы тааныш болгон улуттук чыгармалардын күү жарышы уюштурулду. Оның ішінде енді өзіміздің домбыра, қылқобыз. Биз программага аспаптык күүлөрдүн жаңы үлгүлөрүн коштук. Курмангазы, Татимбет жана Жайыманын чыгармаларын аткардык. Жыйынтыгында улуттук музыка жана классиктердин чыгармаларынын айкалышы болду. Көнүмүш буюмдарга жаңыча көз караш. Өзбекстандык кылгалем чеберлери казакстандык өнөр сүйгөн коомчулукка өз чыгармаларын жаңы жагынан сунуштады. Көргөзмөгө белгилүү сүрөтчүлөр менен жаш авторлордун акыркы 5 жыл ичинде жараткан картиналары коюлган. Жалпы 38 көркөм сүрөт. Улуттук академиялык китепканада ачылган көргөзмөдө Файзулла Ахмадалиев, Хуршид Зияханов, Нодир Шоабдрахимов, Алишер Аликулов, Ибрахим Валихаджаев сыяктуу белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектери бар. Мен асарларында асосан табиаттан туурудан Ар бир сүрөтчүнүн өзүнө таандык өзгөчөлүгү болот. Мен табиаттан түз сүрөт тартпайм, анткени символизмдин ролу өзгөчө деп эсептейм. Ошондуктан картиналарды өз кыялы менен тартууга аракет кылам. Ушундай жагдайларда чыгармаларым аркылуу өзүмдүн жеке көз карашымды жеткирем. Кылгалем чеберлери айланадагы ар бир нерсе картинага айланышы мүмкүн дешет. Өзбекстандык сүрөтчүлөр менен бирге фотографтар да бул эрежени бекем карманышат. Алар живопись картиналары көргөзмөсү менен бирге ачылган Заманбап Өзбекстан фото көргөзмөсүнө 100дөн ашуун эмгек сунушташты. Фото сүрөттөрдү көрүп Өзбекстанга бир нече жолу барган көрүүчүлөр да таң калары талашсыз. Мен өзім өзбекпін, Қазақстанда туылып. Мен өзім өзбекмін, Қазақстанда төрөлүп өскөм. Ушул көргөзмө аркылуу Өзбекстандын жакшы жерлерин, имараттарын көрүп билип жатам. Ушул жерге келгениме абдан кубанычтамын. Мен Өзбекстанда 1-2 жолу гана болгом, бирок ушул имараттарды көргөн эмесмин. Бирок осы имараттарды көрмеппин. Өзбекстандын Заманбап живописи көргөзмөсү жана Заманбап Өзбекстан фото көргөзмөсү астаналыктарды бирдин айынын аягына чейин кубандырат.
Мүнүшкөрлүк боюнча дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жеңүүчүсү, Азия чемпиону ойнок аттуу бүркүт азыр жаңы эл аралык жарыштарга тапталып жатат. Даярдык кызуу жүрүүдө. Кыран куш жана ээси күн сайын машыгышат. Чоң жарышка даярданууга кыштын суугу да тоскоолдук боло албайт. Амандын ойнокту таптап жүргөнүнө 5 жыл болгон. Колго үйрөтүлгөнү менен жапайы жырткыч өз мүнөзүн көрсөтүшү толук мүмкүн. Ал ээси менен алгыр куштун ортосундагы калыптанган достукка түз байланыштуу дейт мүнүшкөр. Доверие. Кушту таптоодогу эң башкы нерсе бул бүркүт жана анын ээсинин ортосундагы бири-бирине болгон ишенимдүүлүктү калыптандыруу. Кээде чабуул жасоосу толук мүмкүн. Нападает. Ойнок менен Аман бири-биринин тилин тез табышып, мыкты байланыш орнотушкан. Достук карым-катнаштары бекемекенин берген тапшырмаларын кынтыксыз аткаруусунан сезсе болот. Буйруктан кийин бүркүт дароо жырткычка айланат. Кушту аңга салып көктө калкып жүргөн кезинде колго кондуруу үчүн куркулдоо тилинин бир нече түрү бар. Ийгиликтүү аңчылыктан кийин колго конгон бүркүттүн башкы сыйлыгы көүчкөндүн эти. Бул жырткыч куштун негизги азыгы. Бүркүттү ууга салуудан мурун бир нече күн ачка калтыруу керек дейт мүнүшкөр. Ошондо гана бүркүт чыйрак чабуул коюп, алгырлыгы жогорулайт. Лису, шакал. Курсагы ач кезинде түлкү, чөө, коёнду өзү таап, көзү түшкөндө дароо чабуул коет. Бүркүткө күндүн жарыгы абдан керек. Ошондуктан алгыр куш күн батканча таза абада болот. Машыгуу же аңчылыктан кийин милдеттүү түрдө жырткычтын тырмактарын тазалоо керек. Бир нече жыл мурун карышкырга чабуул коюп жүргөн ойнок жарышта бир тырмагынан айрылып калган. Ошентсе да ал көздөгөн олжосуна жетпестен жаны жай албайт. Өмүрлүк доско айланган куштун өзүнүн атайы үйү бар. Чемпиондун бардык сыйлыктары да ушул жерде жайгашкан. Игорь Кочевников. Мой брат. Көчмөндөр оюндарында агам биринчи орунду утуп алган. Бул жакта Азия чемпионатынын сыйлыгы турат. Ал жакта да мыкты аталганбыз. Ал бул сыйлыктарсыз эле өзүн сыймыктуу кармаган тектүү куш. Взяли первое место. Амандан ойнокту сатып алгысы келгендер абдан көп. Жада калса $5000 берүүгө даяр болгон адамдар болгон. Мүнүшкөр бардыгына чыныгы дос сатылбайт деп жооп берет. Жакында ойнок биринчи жолу учакка түшөт. Аталган жуп Сауд Аравиясында өз өнөрлөрүн көрсөтүүгө чакырылды. Жылкы байлоо, айгыр кошо жана кымыз ооз тийүү. ЮНЕСКОда казак жылкычыларынын жазындагы үрп-адаттары адамзаттын материалдык эмес маданий мурасы деп таанылды. Долбоор Маврикийдин борбору Порт-Луис шаарында өткөн материалдык эмес маданий мурасты коргоо тууралуу өкмөт аралык комитеттин 13-сессиясында тааныштырылды. Там присутствовало 127 государств. Аталган жыйынга 127 мамлекет катышты. 40тан ашуун долбоор сунушталды. Ар бир өлкө өзүнүн долбоорлорун коргоду. Комиссия, комитет мүчөлөрү суроолорун беришти. Комиссия төрагасы биздин долбоордун абдан сапаттуу жасалганын белгилеп өттү. Эч кандай суроо пайда болгон жок. Катышуучулар да бир дагы суроо беришкен жок. Фото жана видео материалдар абдан кесипкөй тартылганын кошумчалашты. Эң негизгиси алар атайын тартылган эмес. Баары күнүмдүк турмушта даярдалган. Мунун баары дароо байкалат. Анткени адамдар да жаныбарлар да жасалма эмес. Бул көпчүлүккө жакты деп ойлойм. Казакстандык делегациянын өкүлү Бактияр Кожахметовдун айтымында 2012 жылы аталган жөрөлгөлөр Тереса хан жазы фестивалине айландырылган. Ал Караганды облусунун Улуу Тау районунда бир нече жыл бою өткөрүлдү. Иш-чара абдан масштабтуу жана абдан кызыктуу болгон. Себеби бул мааракеге эл аралык серепчилер дароо кызыга башташкан. Бул жөрөлгөлөр менен жакыныраак таанышкысы келгендер арбын. И вот 1 мая начали к нам приезжать иностранцы. Буг айынын биринде бизге чет өлкөлүктөр келе башташат. Азыркы тапта бул жерде америкалыктар, Польша, Украина, Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан, Тажикстан, Бахрейн сыяктуу өлкөлөрдүн жашоочулары, керек болсо телеканалдарда келет. Ал коноктор дал ушул үрп-адаттарды көрүү үчүн ат тизгинин бурушат. Биринчи буг айында көрсөтүлдү. Ал жерде 25 үйүр бар. Ээлери каада салттардан көрүнүштөрдү тартуулашат. Серепчилердин айтымында жылкы таптоо казак элинин маданияты жана болмушуна илгертен жакын. Буга өзүнүн Улуу Талаанын 7 кыры аттуу макаласында өлкө башчысы өзгөчө токтолуп өткөн. Казак жылкычыларынын салттуу жаздагы үрп-адаттарынын адамзаттын материалдык эмес маданий мурасы деп таанылуусу эл аралык деңгээлде моюндалып жатканынын белгиси. Ошондой эле алар эл аралык коргоого алып жатат. Башкача айтканда, бул жөрөлгөлөр көздүн карегиндей сакталып, кийинки урпакка мурас болуп калат деген сөз.